чындыгында биздин ушул футзал аз убакыттын ичинде жакшы көрсөтүштөргө ээ болуп жатат. Ошмунун кечи футбол курама командасына бразилиялык оюнчу кошулду. Ошмунун кечи футбол командасын Суперлиганын биринчи айланпасында 16 упай алып, турнирдик таблицада экинчи орун менен кийинки айланпага өттү. Ректор экинчи айланпасына өтүшү менен куттуктап, бразилиялык футзалчы Даниэл Энрикени жааматка тааныштырды. Быйылкы 24-жылы ошол чемпиондукту алабыз деген жакшы чоң тилектерибиз бар. Бүгүн ошол бизге келген жаңы оюнчулар менен, легионерлер менен жолуктук. Ал жерде өзүбүздүн республиканын ичинен келгендер, андан сырткары сырттан келген дагы ошол Бразилия өлкөсүнөн келген бир легионерибиз бар. Бул жигитти дагы ошол макулдашуу аркылуу келип, тиешелүү келишимдерди түзүп, бул жердеги зарыл шарттардын баарын жасап берип, биз ушул университеттин клубунда ойнотуп атабыз. Бразилиялык Даниэл Энрикеден сырткары экинчи айланпада Ошмунун футзал университет кичи футбол курамасы Марлен Жолдубаев, Мухаммед Аскарбеков, Ильяс Чотпаев, Денисбек Амандыгулу жана Исломбек Кудайбердиев менен толукталды. Окуу жайдын курама командасында 22 оюнчу ойнойт. Бул мондай этап менен өтөт. Ошончо азыр экинчи айланпада биздин биринчи оюнубуз эртең 28 декабрдан 29 декабрь күндөрү болот. Андан кийинки оюндар январь айында 12-13 Бишкек шаарында, бир оюнубуз Нарын шаарында болот атат. Кыргыз Республикасынын кичи футбол боюнча ассоциациясынын чечими менен чемпионат жаңы формат боюнча баштапкы, буфердик жана финалдык болуп 3 баскычта өтүп жатат. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары.